Көптөгөн жылдар мурда элибиздин башына ачаарчылык түшкөн заманда ачкадан өлөйүн деп жаткан бир атабыз биз жакшы мезгилде өмүр сүрүп жатабыз, урпактарыбызга кыйын болот деген экен. Бул эмне дегениңиз? Ачтан өлүү кандай жакшы болот деп сураганда биз ачкачылык менен сыналып жатабыз. Урпагыбызга сыноо токтук менен келет. Ачкачылык адамды ыймандан айрыбайт. Тескерисинче, Кудайга жакындатат. А токтук ыймандан айрыйт, Кудайды унуттурат. Ошол заман кыйын болот деген экен. Ачаарчылык кетип, токчулук келди. Токтук ачаарчылыктан да жаман болот. Ачкачылык Кудайды эске салат. Кудайдан жардам, колдоо сурайсың. А токтук Кудайды эстен чыгарат. Жардамды Кудайдан эмес, акчадан, дүнүйөдөн сурап, ар нерсеге сынчыл боло баштайсың. Баарын акча менен өлчөйсүң. А бирок убак сааты келсе, акчаңда, дүнүйөңдө сени сактап кала албайт. Кабырыңды нурдан туучу ыйманың, намазың, жакшы кулк мүнөзүң, жакшылык иштериң